илептүү сүйлөм. Балдар, сүрөткө жана сүйлөмгө көңүл бурабыз. Норуз майрамыңыздар менен, кыргыз элим. Бул сүйлөмдөн эмнени байкадыңар? Жана кандай маанайда айтылды? Ооба. Сүйлөмдүн аягында илеп белгиси турат. Кубануу иретинде айтылды. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Апа, сиз эч качан оорубаңыз. Бул сүйлөм кандай сезим менен айтылды, балдар? Эң туура. Кайгыруу иретинде айтылды. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Азаматсың, мен сага ишенемин. Кана, балдар? Бул сүйлөм кандай сезим менен айтылды? Ооба, кубаттоо иретинде айтылды. Балдар, кийинки сүрөткө жана сүйлөмгө көңүл буралы. Жаратылышты таза сактайлы. Кана, бул кандай сезим менен, кандай мааниде айтылып жатат? Ооба, чакыруу иретинде айтылып, аягына илеп белгиси коюлду. Күчтүү сезим, кубануу, кайгыруу, кубаттоо же чакырык иретинде айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм болот. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Çımır bolup denebis, güçkö tolup gelebis. Koldu alga sunalı, gölde çabak uralı. Tıbır atıp butların, kıvır atıp büt barın. Jal bıraktay dirilden, arıstanday gürüldü. Көк асманға жетем дейли, ден солуктуу берген дейли. Кана достор. Эң сонун, балдар, азаматсыңар. Эми китептеги көнүгүүлөрдү иштейли.